Салам радиосунда жаңылыктар. Кызыл Кыяда санитардык талаптар текшерилди. Кызыл Кыя шаарындагы Таштемир Ажы базарында жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө санитардык талаптардын бир катар бузулушу аныкталды. Айрым дүкөндөрдө медициналык кароодон өтпөгөн кызматкерлер иштеп, шайкештик декларациялары жок азыктар сатылып жатканы белгилүү болду. Ун, күрүч, туз сыяктуу азыктар полдо поддонсуз жайгаштырылганы да байкалган. Балмуздак сатуучуларга ветеринардык справка жана декларация талаптары түшүндүрүлүп, соода жайларына оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү тапшырылды. Кошумча текшерүү белгиленди. Баткендик Нурдин Абдилаев Болгарияда өткөн грек-рим күрөшү боюнча чемпионатта биринчи орунду ээледи. Болгариянын Сливен шаарында өткөн 11 жашка чейинки балдар арасындагы грек-рим күрөшү боюнча республикалык командалык чемпионатта Баткен шаарынын тургуну 2015-жылы туулган Абдилаев Нурдин Кайратбекович биринчи орунду багындырды. Ал мелдешке Болгариядагы Плевен спорт клубунун атынан катышкан. Мындан тышкары Нурдин ушул жылдын март айында өткөн Болгариянын республикалык жеке чемпионатында да биринчи орунду ээлеген. Батмунун студенттери бир кадам дебатында жеңүүчү болушту. Ош мамлекеттик университетинде өткөн бир кадам дебаттык мелдешинде Баткен мамлекеттик университетинин студенттери биринчи орунду ээледи. Бул иш-чара коррупцияга каршы 16 күндүк акциянын алкагында уюштурулуп, Кыргызстандын түштүк аймагындагы жогорку окуу жайлардын студенттери катышты. Батмунун 3 командасы мелдешке катышып, алардын ичинен Батыров Сыймык жана Надырбекова Айтбүбү өзгөчө активдүүлүк көрсөтүп жеңишке жетишти.